Буга чейин социалдык тармактарда Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде төрөт учурунда дарыгерлер убагында жардам көрсөтпөгөндүктөн баласы жерге кулаганын айткан эне билдирүү тараткан. Ошо маалда ошо баламдын башы неме кылып калды. Чыгып калгандан баламдын башынан кармап эле кыйкырып баштадым. Сыйгаланып жерге түштү. Полго эле жерге эле. 10 күн мурда орун алган бул окуя тууралуу айтып, биздин телеканалга акыйкатты издеп, жаңы эле көз жарган Элянура Нурдинова кайрылды. Элянура Нурдинова бул ишти кыр көзөмөлгө алынып, күнөөлүүлөр жазасын алышын кааларын айтат. Учетто тургам мен жакшы эле төрөткө 26 күнү схваткам башталып келгем. 26 июнда схваткам башталып, схватка менен келгем саат 12-лерге. Анан кандай болуп калды? Ошо маалда киргизип карап неме кылышты. 8 палец ачык экен деп неме кылган врачтар. Пока бар деп коюшту да, убакыт андан кийин эле 1,5 саат өтпөй эле ошо дагы айттым да, кайрылдым. Менде ушундай схваткам неме болуп атат, жакындап калды деп айтсам, эми сенки азыр 8 акушерка ошо 8 неме болчу, кое тур дагы, 10 ачылыш керек. Анан проверка кылабыз. Кайра ошо кайрылдым, ошо ушинтип атам десем, эми неме кылып кой. Анан биз проверка кылабыз, баарыбыз ошондо текшерип көрөбүз деп коюшту. Акушерка көңүл бурбай койду да, баягы. Акушерканын ошо моментте жок болуп кетишти да. Мен кайрылып аябай суранып аттым, кайра айтып аттым, анткени 3-чү рот баягы баары бир сезет экенсиң, билесиң да, 3-чү рот болгондон кийин. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Уже кандай келип атканын билесиң да баары бир. Анан ошо моментте акушерка бир маалда кирди. Мен суранып неметип атканда памперсим суум кете элек болчу, суу кете баштаган. Анан кармап эле памперсим жерге түшүп калды. Анан акушерка болсо памперсиң түшүп калыптыр, кийбейсиңерби, бияктын баарын кан кылып булгап атасыңар деп ошого сарсанаа чыгып кетип калды кайра. Анан ошо маалда ошо баламдын башы неме кылып калды. Чыгып калгандан баламдын башынан кармап эле кыйкырып баштадым. Анан чыккандан ошо чыгып эле кетти, артынан кыйкырып эле калдым. Анан суу напор менен тепкенде ошо суу напор менен кетет экен. Ошо резко кеткенде ошо денеси, туловищасы полный сыйгаланып жерге түштү. Полго эле жерге эле. Анан жерден карап эле чочуп кеттим баягы. Өзүң эми род принимать этип көрбөгөндөн баары бир шок болдумдай, башкача немеде акыбалда болот экенсиң. Резко кармап эле ошо оюм келди, бир эле жери полго түшүп кетти деген ойдон эле көтөрө калып эле резко көтөрүп ийдим, чыңырып ыйлаганда. Чыңырып ыйлабегенде көтөрүп эле колуман немени алып, кушеткамда неме простыня жаткан. Ошону алып эле ороп, ошого бойнума кысып тура бердим, кыйкырып, жардам сурап. Анан ошо берки санитаркага айткан болчу, пол булганып калды, сүртүп кой деп. Санитарка ошо маалда швабрасын көтөрүп кирип калды. Анан мени карап эле, эмне төрөп салдыңбы деп эле кайра чыгып кетти. Ошо анан артынан эле сразу эле чуркап келишти. Келип эле жаткырып, үстүмө баланы жаткырып, киндиктерин кесип антиминткенче ошо педиатр келди. Анан мынтип карасам, уже жанымда балам уже мындай бир аз көгөрүп баштаптыр. Анан педиатр айтты, көгөрүп атат, мен алып кетишим керек деди. Макул дедим. Эми азыр карабайт дебейм.
карап атышат. Мойнуна алган жок дебейм, мойнуна алышты. Карап атышат, лечениясын кылып атат. Айылбанк ачык акционердик коому 1996 жылы Дүйнөлүк банктын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Кыргыз Айыл Чарба финансылык корпорациясы катары түзүлгөн. 2006 жылы Улуттук банк башкармасы Кыргыз Айыл Чарба финансылык корпорациясынын базасында Айылбанк ачык акционердик коомун түзүү чечимин кабыл алган. Бүгүнкү күнү Айылбанктын кредит портфели 36 миллиард сомдон ашты. Бул убакыт аралыгында Айылбанк ислам принциптери боюнча каржылоо, контракттарды банктык коштоо жана башка ушул сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырды. Алдыда банк эл аралык виза төлөм системасы менен өнөктөштүк түзүү жана кошумча филиалдарды ачуу максаттарын коюуда. Аталган банктын өлкө боюнча 38 филиалы, 27 регионалдык өкүлчүлүгү, 33 көчмө жана 63 аманат кассалары, 1 VIP филиалы бар. Жалпы 173 кызмат көрсөтүү кеңсеси бар жана аларда 1799 кызматкер эмгектенет. Айылбанк өз элинин салт санасын эске алып, ар бир кардарынын эртеңин ойлоп кам көрө билген сиздин туруктуу жана ишенимдүү өнөктөшүңүз. Айылбанк сизге жакын. Единственный вот мени ойлондурганы азыркы учурда келечеги кандай болот дегеним да. Эми Жергечи болгондон кийин кандай диагноз коюшту балаңызга? Эмне айтышты? Сразу эле главврач келген, келип тартышты, рентгенди чакырышты, сразу УЗИни чакырып беришти, врачтарды чакырышты, баардык специалисттерди башка немеден. Алар болсо көрүп рентген тартышты, ошо 2 күндөн кийин рентгени келди. Бабажанов невропатолог келген, көрүп диагнозун сразу чыгарышкан неме деп. Перелом заднего черепа деп. Анан ушиб мозговой деп. Ошо ушиб мээсинен ушиб деп неме коюшкан. Бирок азыр сосательный рефлекс бар. Немеси бар. Кыймыл аракети бар. Көзүн ачтыбы? Көзүн ачканы кеч өтөн баштап көзүн ачып калды, бир аз ачат, бирок көзүн кызыл болуп кичине көздөрү кызарып турат, баары бир офтальмологко көргөзүш керек го. Анан мындай ошол моментте, ошол кечпи эртеси күнү же Раиса Сылбашевна келди, ошо министерстводон. Биз карайбыз, повторный азыр ошо рентген, УЗИ немелер келип жазап кетишти. Эми кийинкисин дагы повторный кылабыз деген. Азыр ошо повторныйын күтүп атам. Эми понедельникке деп атышат. Азыркы учурда ал гинеколог ошо көрүнбөй калды. Сурасам, главврач ошо кырсыктап өзүн бир похоронго кеткен дейт. Похоронго кеткен деп бир жумадан кийин келет деп ушинтти да. Азыркы ошо шалак кылып көңүл бурбай койгон медайымдар ошо акушер-гинеколог ошо бүгүнкү күнү мага ушундай мамиле болду. Эртең балким башка бирөөгө болуп калабы. Жазасын эми билбейм кандай алат. Саламаттык сактоо министрлиги ошо жоопкерчилик алабыз деди эле. Жоопкерчилик алгына алса деп неме кылмакмын, талап кылмакмын. Мен наразы болгонум ошол именно акушер-гинеколог ошол убакыттагы наразычылыгым ошо главврач башкасына эмес, алар деле күнөөсү жок, алар эми болгон жок да ал жерде. Просто ошол моментте ошол акушер-гинеколог угуп туруп, мени көрүп туруп, мени карап туруп, памперсим суу кетип атканын көрүп туруп, ошону эми мындай алганда ар бир аялга белгилүү болуш керек. Уже суусу кетип неме болгондон кийин эми жаткыра коюп, кел жат деп жардам берип, кушеткага мени жаткырып, карап көргөндө баягы баланын башы жакындап калганын көрүп эле ошол моментте род принимать этип алса, мен азыр просто үйдө тынч эле отурмакмын 2 балам мененчи. Хотя мен ошону суранып эле аттым, какшап аттым.
уже жакындап калды, карап кой депчи десем көңүл бурбай койду да. Басып кеткенине нааразымын, ошонусуна басып кеткенине да. Ыйлап эле аттым, давлением азыр ошо түшпөй атат дагы эле. 140-130 врачтар ошо дары берген, ошону ичип атам. Давление түшпөйт, нервтен күндө ойлоносуң, бирде күлөм, баламды карап жакшы болуп, мындай бөтөлкө эмип, уже рефлекстери жакшы болгон сайын сүйүнүп күлөм кайра. Балаңыз канча килограмм болуп төрөлдү? Эркек төрөлдү же кыз? Эркек төрөдүм, 2810 болду. Веси да баягы кичинекей болгонго ошо бат төрөтүм да бат болду окшойт дейм да. Андан ары каарманыбыз өзү тууралуу балдар үйүндө чоңойгонун жана жалгыз боо экенин айтып, үйүндө 2 баласы күтүп жатканына токтолду. Ошол бул менин биринчи төрөтүм эмеспи, 3-чү төрөтүм болуп, учетто 2 баламды деле жашынакай төрөгөм. Аман эсен жакшы эле, бирөөнүкү ошо кичүүмдүкү аллергиясы эле бар, эми ал родовой неме да, баягы генетический неме болгону менен калган төрөт жагынан көйгөй болгон эмес менде. Анан учетто тургам, жакшы эле болчу, патология, без патология мындай жакшы эле өткөн. Акыркы күнү көрүнүп ошо немем жакындап калды деп барып, акыркы жолу мача тапшырып коюп, анан обменный картамды колго алып күтүп аткам, ошо 1 жума аралыгы ошо төрөтүм келип калды. Ошо менин азыркы көйгөйүм болсо ошол баламдын келечегине эми ким жооп бере алат дегендей да. Эми азыр мейли, азыр жакшы болот, лечениясын алат, мындан аркысы азыр билинбейт да. Эми бала 2-3 жаштан кийин только белгилүү боло баштайт экен. Эгер баары көзүнөн кетеби, башка жеринен кетеби, ДЦП болобу, кандай болбосун, баягы 2 жаштан өйдө жогору уже немеси чыга баштайт экен. Последствиясычы. Мен, например, мен азыр рахмат лечение кылып берип атышат, мен анысына нааразы эмесмин, бирок последствиясына, например, мойнуна алган киши жок азыркы учурдачы, эч ким последствияга жооп берем деген эч ким жок. Баягы эле просто мен өзүм чынында айтсам колунда бар жердин кызы эмесмин. Ушу детский домдо чоңойгом өзүм, анан каралашканда эле туугандар жок, анан азыр 2 балам үйдө, өзүм биякта жатам, бияктан да которулуп, башка больницага которулуп дагы жатасың дейт, анан үйдө 2 балам да ачка калып атат. Мен үйдө жалгыз надом болуп эле иштечимин. Ошо төрөгөнгө чейин до конца иштедим, 1 жума калганга чейин төрөтүм. Жакшы эле болуп аткан. Ошо аз-аздан болсо дагы мен иштеп, нанымды өзүм таап, ошондой кылчумун, оокатым кылып келгем да. Эми азыр эми билбейм, эми байкуш 2 балам кандай каралат, мен жок. Эми хозяйкам карашат, бирок Кудайга шүгүр ошо жакшы. Бирок баары бир тамак ашына акча керек, квартплатам бар. Анан тиги балам тиякта жатат. Бул менен мен биякта жатсам, балдарым тиякта болуп ошо. Балдарыңыздын атасы кайсы жакта жүрөт? Эми азыркы учурда баламдын атасын айта албайм каякта экенин. Урушуп, таанышып кеткенден кийин катташпай элебиз. Төрөгөн муктуу, бирок бир жолу неме кылганга аракет кылды, связьга чыгып неме кылды бир жолу. Калп айткандай болбойм, бир жолу келип, бирок баланын ситуациясын угуп, ал деле неме кылып койду окшойт, баягы бир баланын азабын тартып жүрдүк, аллергия болуп, бронхальный астма. Анан экинчиси эми мынтип кулап, эмне инвалид болуп калабы деп телефондон ошо айтты болгону. Ошо менен аз катташпай эле неме кылбай элебиз. Балким ошо инвалид болуп чочуркады окшойт, ошого баш тарттыбы. Эми ал адамдан деле мен требовать этип
баягы неме кылайын десем, мен менен чогуу детский домдо өскөн да ал бала делечи. Анан кимисинен кантип ким кантип эми аны деле түшүнөм бир чети. Анан баягы мынтип келе деп догурунуп баягы бир неме кыла албайм да, баары бирчи эмнесин алам, эмнесин эме кылам. Башында айткандай, өзүм надон болуп иштеп, өзүм тамагымды өзүм таап, балдарымды өзүм көтөрүп багып келгем. Анан баягы элдикиндей дагы тууган уругум жок. Тозуп алып чыгарып кете турган, барып каралаша турган. Ошо азыркы учурда айткандай эле хозяйкам ошо чоң балам болуп кичинекейимди карап атышат. Анан бияктан чыгып больницага жатат экенбиз, кайра эле улантып, лечениябызды улантат экенбиз. Ал да белгисиз канча жатабыз, эмне болот. Каралашкан киши жок. Чынында муктажмын да. Жардамга муктажмын ошо, хотя бы ошо балдарымдын памперстери, тамак ашы, квартплатам чыгып турса дейм да. Анткени баягы өзүм иштеп неме кылганга билинчү эмескен. Эми азыр бул балам биякта ооруп, үйдөн экинчим аллергиясы кармап, ал да ооруду. Анан ошондо ооруганда аябай билинди азыр. Ага дары алып бере албайм. Бул менен биякта жатам. Бияка жатып изоляторго жаткырган 2-3 күн дарылап, ангинасы кармап, анан кайра чоң балам алып кетти. Азыр үйдө каралып атат ал балам. Кайрымдуу элдерден болсо, кимден болсо ошо жардам күтөт элем тоже ошо баламдын хотя бы памперсине, тамак ашына. Анткени аллергетик болуп, безмолочный кашада ичет, жалаң көп нерселер болбойт да агачы жеп ичкенге. Дарылары бар, постоянно баягы алып туруш керек ошо дарыларын дагы. Антигистаминовый ошо препараттар, алар дагы кымбат турат. Эми ошондой учур болуп атат. Азыр кимдин колунан келсе ошо жардамга муктаж элем. Колдорунан келсе кичине продукт болобу, кандай болот, акчалай болобу, ким кандай жардам бере алса, азыр ошо жардамга муктажмын да. Ыраазы болот элем, рахматым айтат элем ошо. Мындан улам Нурдинова каржылык колдоого муктаж экенин айтат. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот. Биз бул окуя боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дарт саясат башкармалыгынын баш кадиси Асылбашева Раиса Бешаналиевага байланышып мындайча жооп алдык. Алиева Элеонора 26-июнда саат 12:40 биринчи төрөт үйүнө түшкөн. Бул 5-чи кош бойлугу 3-чү төрөтү. Дарыгерлер карап, кош бойлуу 37 жума 1-чи төрөт мезгили деп диагноз коюшуп, төрөт залына которушат. Элеонора акушерканын көзөмөлүндө болот. 16:00 дарыгерлер повторуна карап, түйүлдүктүн көбүгү бүтүн 1-чи төрөт мезгили деп диагноз коюшат. 17:15 дежурная акушерка менен неонатолог дарыгер экстренный операция болгон үчүн операционга чакырылышат. Ошол мезгилде Элеонора жалгыз калат. 3-4 мүнөт тегерегинде Элеоноранын суусу кетип, суунун артынан бала төрөлөт. Акушерствода бул стремительные роды дейт. Бала бирге төрөлгөн үчүн дарыгер неонатолог УЗИ, рентген, эхокардиограмма кылат, дагы консилиум кылат, нейрохирург менен ургентный неонатолог чакырылат. Ошол жактан сунуштама беришет дарыгерлер. 14 күн балага лечебно-охранительный режим сакташ керек. Анан гемостатикалык, антибактериалдык терапияны сунуштама беришет. Бүт сунуштаманы башынан аягына чейин азыр аткарылып атат. Эртеси Нурмухамеджамал Бабажанов невропатолог профессор келип, балага дагы өз сунуштамасын берди. Азыркы мезгилде бала кислороду жок, дем алат, өзү тамактан соска сорот. 5-июлдан баштап эненин жанында
дарыгерлер бүт аракетин кылышат. Баланын веси төрөлгөндө 2 килограмм 810 грамм болчу, бүгүнкү күндө 3 килограмм 120 грамм болду. Бала өзү дыханиясы самостоятельный, рефлекс двигательный бар тең жакшы, активный бала азыркы мезгилде, колу бүтү баары жакшы эле, мындай движениясы жакшы. Баланын состояниясы азыркы мезгилде туруктуу деп айтсак болот. Положительная динамика, стабильный тяжелый, бирок положительный динамикасы көрүлөт. Анан кийин бул боюнча номер 1 төрөт үйүнүн башкы дарыгердин буйругу менен 26 июнда нөмөттө турган 1 дежурный врач, акушер-гинеколог, 2 акушерка, андан тышкары башкы дарыгердин 2 орун басарларына сөгүш жарыяланган. Мындай окуяда тараптардын укуктары жана милдеттери кайсылар экенин юрист айтып берди. Бул окуя боюнча юридикалык баа бериш үчүн ошол врачтардын иш аракеттери кандай болгон жана жабырлануучулар кандай залал алды, оор залал алдыбы же жеңилби ошондон билинет. Мисалы, жеңил залал алган болсо, анда балким ошол врачтарга административдик жаза берилиши мүмкүн. Эгер оор залал болсо, анда кылмыш жаза кодексине ылайык ошондой бир берене бар. Кызматкерлер, медициналык кызматкерлер тарабынан туура эмес жана так эмес иш аракеттер кылынды деп. Эгер ошол учурда оор залал алынган болсо, жабырлануучу тарапка, анда ошол кылмыш жаза кодекси боюнча жаза берилет. Бул окуя боюнча кандай залал алганын, оорбу же жеңилби, ошол укук коргоо органдарына кайрылса болот. Анан алар аркылуу медициналык экспертизаны өткөрүп, анан ошол жерден юридикалык баа берилет. Жеңил болуп калган болсо, анда балким административдик жаза берилиши мүмкүн, башкаруу ошол оорукананын башкаруу тарабынан. Андан тышкары моралдык чыгымды толтуруу үчүн сотко кайрылганга мүмкүнчүлүк бар. Же балким өзүлөрү өз уктияры менен ошол врачтар бизден катачылык кетти деп мойнуна алышса, анда балким өзүлөрү ошону толуктап беришет. Биз ымыркайдын аман эсен торулуп кетишин каалап, жолубузду уладык.